Кудайды тааныбаган адам тозоктон кутула албайт. Курсагың ачат, тамак ичпесең курсагың тойбойт. Үйүңгө от жакпасаң үйүң жылыбайт. Biz ошондой стандарттарга баш ийебиз. Анткени биз махлукпуз, биз алсызбыз. Аллах Таала андай эч кандай стандартка баш ийбейт. Аллах Таала бүт бардык ошондой стандарттардан тышкары, ошолордун бардыгын үстүнөн, ошонун бардыгын жараткан кудурети күчтүү. Эч кимге окшобойт Аллах Таала. Адамга окшотсаң адамга окшобойт. Айга окшотсаң айга окшобойт. Күнгө окшош десең күнгө окшобойт. Эч бир нерсеге окшобойт. А билесиздерби туугандар, Кудайды тааныбаган адам тозоктон кутула албайт. Кудайды тааныш биздин эң биринчи мойнубуздагы парз, бул жаратуучу Алла Тааланы тааныш биздин мойнубуздагы милдет. Ал жеңил эле. Кантип тааныйбыз? Алла Тааланы ушинтип тааныйбыз. Ошон үчүн акыйда илими бизге зарыл. Акыйда илимин билбеген болчу болсо, адам баласы мен билбей калыпмын, кыяматта бул сага ороз эмес, бул дарат эмес. Орозодо мисалы үчүн билбей суу ичип алып, же билбей тамак ичип алып, мен билбей калыпмын, билбей ичип алдым десең, мейлем Кудайым кечирсин, кийин бир күн казасын тутуп берип коюңуз, атайлап ачпапсыз дейт. Ага күнөөкөр болбойсуз. Күнөөкөр болушуңуз мүмкүн, бирок сиз чоң күнөөкөр болбойсуз. Аны кайра кийин казасын тутуп койсоңуз болот. Бирок мен билбей калыпмын, мен илимим жок эле, мен Кудайды тааныбай калдым деген шылтоон кыяматта өтпөйт. Анткени бул дүйнөдө Кудайды тааныш ар бир адамга парз. Мейли мага десең президент бол. Мейли мага десең депутат бол. Мейли мага десең жөнөкөй дыйкан бол. Мейли мага десең жөнөкөй элдин катмарында жүргөн жөнөкөй адам бол. Ким болбосоң ал бол. Бирок Кудайды тааныш ар бир мусулмандын мойнундагы милдет. Сен аялсыңбы, сен эркексиңби, сен жашсыңбы, сен карысыңбы? Өткөнкү дагы жума баяндарда биз айтканбыз. Аалымдар ушундай мээнеттерди кылган. Кудай буйрса, Алла насип кылса биз ошолорду эметебиз. Атайын аялдарга арнап, жаш балдарга арнап акыйда китептер жазган. Ошол китептер бар да, аялдарга арнап. Аны азыр биз молдекелер өзүбүз окуп бите албай атабыз да. Ушунчолук деңгээлде, анткени аялдар үйдө бала чаканын кызматы менен болот, аялдар илим ала албайт экен. Жаш балдар эми чоңойгонго жери Аллахты таанып турсун, Алланы тааныбай калбасын деп убактылуу жаш балдар менен аялдарга жазылган 5 барак 10 барактан жазылган атайын Кудайды тааныткан акыйда китептер бар да. Аллахтын бирлигин, Алланын жалгыздыгын, Алланын шериги жоктугун, Аллахтын кудурети күчтүүлүгүн тааныткан китептер бар. Биз бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы аялдарыбызды коелу, балдарыбызды коелу, өзүбүз Кудайды тааныбай калдык. Балдарыңан азыр барып туруп бир нерсени сурасаң, сен билбеген интернеттеги маалыматтарды билет, бирок Кудай жөнүндө маалыматы жок. Аялыңан сурасаң, Дубайдагы, Туркиядагы, дүйнөдөгү, Америкадагы, Япониядагы bir бренд нерселерди, кийимдердин түрлөрүн билиши мүмкүн, бирок пайгамбардын атын билбеши мүмкүн, Аллахтын сыпатын билбеши мүмкүн. Ошондуктан урматтуу эркектер, Алланы таанып, Алланы таанытуу бул биздин мойнубуздагы үй бүлө бала чакабызга, эли журтубузга таанытуу биздин мойнубуздагы түздөн түз парз болуп эсептелет. Эгерде кимде ким таанытпаса, Кудайдын астында жооп берип карабыз. Ошондуктан Аллах Таала бардыбызга Кудайды таанып өтүүнү насип кылсын. Кудайды таанып эле коюу эмес, Кудайды таанып, ошол Кудай менин жаратуучум деп, жаратуучу катары Кудайды моюнга алуу. Анткени Европада же болбосо батыш өлкөлөрүндө нечен деген окумуштуулар бар. Алар Куранды изилдейт, хадисти изилдейт, өздөрүнчө билимдүү болуп кеткен. Бирок алар жон гана илими изилдеш үчүн алар мусулманмын деп өздөрүн эсептебейт. Кудайды ошондой экен сыпаттары менен билет, бирок Кудайды жаратуучу деп көкүрөккө кабыл албайт. Андай адамдар мусулман болуп эсептелбейт. Ошондуктан биз Кудайдын сыпаттары, ысым сыпаттары менен тааныдыкпы? Ошол Кудайды көкүрөгүбүзгө бул менин жаратуучум, менин бакытыма да, менин бактылуу болушума да, менин бактысыз кыла турганда да, менин бакытым да, бактысыздыгым да бир Алланын колунда. Эй Аллахым, мен сени өзүңө тапшырдым деп Кудайга тапшыруу, мына бул ошол тоокел болуп эсептелет. Ошондуктан мусулман адам дайыма Кудайга тоокел кылып жашашыбыз керек.